Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз дагы деле Оштон ГЭСке, Ош технологиялык университетинин энергетика факультетинин студенттери мына ушундай абалда биз Токтогул ГЭСке, Курупсай ГЭСине, Таш көмүр ГЭСине өзүбүздүн багыт биз улантып, азыр Каракөл технологиялык институтуна келип, бул жактагы институттун ичиндеги абалы, окуу процесси жана ошондой эле релейный защита, автоматизация, схема замещения, энергияны кантип өндүрүү боюнча дагы кененирээк тааныштырып, бул жердеги институттун мугалими биз менен тааныштырып, студенттер тааныштырып кетти. Биз сиздер үчүн мына ушул институттун мугалиминен бир маалымат алып, өзү жөнүндө маалымат алып, жана ошондой эле дагы бир кененирээк байланышканга аракет кылабыз. Не обязательно директор болу, но жакшы специалист болсоңор деле зарплатаңар ошондой жакшы болот. Мен ошол мына жерде ушул жерде окуган балдардын баардыгы могу жерде Каскадтын, Камбаратанын генеральный директору, замдары, тиги главный инженерлери, главный специалисттери, тетиги Камбаратанын ГЭСтин начальниги, Токтогул ГЭСтин ошондой директор жана башкалар бар. Полностью ушул жерден 90% ушул жерден окушкан, калгандары эми Оштон жактан иштеген. Бишкекте АО станциянын жарымы менен ошондой силерге окшоп, мен силерге кичине жумшак мамиле кылып атам. Мен өзүм балдарды кичине жаскан. Түшүңөр да, Анан мен айтып атканда деп эстегенде тилден. Uykusu kelgenlerdi, uyuman uktap kelgenler. Только единственный kızlar bitti. Крайнем случае üyesi bağışı mümkün. Sizlerge uykudan ne diyeceksiniz? Tayaktı işten daha jep uydan ayalgardan da tayak jebe düşüşün jakşı. Bravo. Bravo. Bardыңарга ийилип калайын. Бардыңарга окууну эмдиги жылга эгерде мүмкүнчүлүк болсо эмдиги жылда ошондо организовать этип келсеңер, өздөрү организовать этишет булар силерге. То есть поездканы мына өздөрү нема болот, төлөйсүңөр. Төлөп. Андай возможность болсо андай. Но биздики мындай өздүк жаныбызда болгон үчүн ремонт болгон сайын биз ошол жерде барып окутам, мен балдарымды анан конкретно уже тема боюнча окуйбуз биз. Анан ошол үчүн биздин возможностьтун шартыбыз кичине жакшыраак болот. Силер эмди жыл келсеңер да ошондо азыр ремонт болот. Мен неожиданно болуп калды, эртең барып элем, мен башка немелерим бар. Мен силерге ремонт болгон жерге алып барат элем. Азыр ремонт болгон жерде силерди жакындатып барайын. Ошол бардыңарга ийилип калайын. Главный мен балам энергетиканы бүткөн азыр Германиядан ошол магистратурадан окуп келди. Анан карате заниматься этчү. Биринчи курсту бүткөндөн кийин чемпионат Азияга барып Ташкентке анан келген. Анан бир Япониядан бир Кацуя деген чал келди, переводчик болуп жүргөн, англис тил свободно сүйлөйт эле. Мен үйүмдө волонтер кармап ошол Американын эмесине. Анан кийинки жылы чемпионат мирага барам деп анан кетти. Тиги чемпионат мирага 10 күн жүрүп келди Японияда, Токиодо. Анан келгенден кийин эле апасы айтып калды, бул окубай калып турган деп. Окубайт деп эле урушуп атчы апасы. Кичине сабак болбосун деп эле. Институтта окуп тургандачы. Энергетика бул жер Кыргыз Германия. Анан тиги эме дейт. Анан мен сурайдым, сен мапаң максат атып, жакшы китеп окуп калды деп атат. Не болду десем, мен тиги Японияда көрсө, Японияга барганда гостиницадан орун алып атса, тиги Кацуя деген алышка ошол законда ошол направо. Ошол келип калып анан кийин тиги баланын аты Бакаев келдимби сен деп анан мен үйүмө алып жасайсың деп алып кетти. Бул жерде бир жума жанында жүрөт да. Анан ошону үйүндө жашадым деп. Анан ошол кетерде эки нерсени жакшы жаса деп айтты. Мен ошону жасап атам деп. Мен жасады десем, мен айтты десем, биринчи аябай жакшы окуп, жакшы кесипти аябай жакшы алды деп.
Bilimde aябай жакшы ал dedi. An жакшы экен анан. Экинчиси эмне экен десем, экинчи аябай жакшы аял ал dedi. Anam men ayttım, "Ey, sen kanda gelecek emessin? Bunu erте менен апаң айтып, кечинде мен айтсам, или наоборот айтып, күнүгө минимум 2 жолу айтып атсак, катсуу айтты деп билесиң десем. Я жолу учуп кайлабыз, ушул айтканда жетти деп силерге айтканыңар деп. Мүмкүн силерге да жетип калар. Ошол кесиптин аябай жакшы окуш керек, жакшы өзүңөр да жакшы болушуңар керек, жакшы пара табыш керек кыздар. Ошо тоже ошондой эле жакшы жигитке чыгыш керек, багала турган. Анан силер командовать эткенде, командовать эте ала турган жигиттерге күйөөгө чыгыш керек. А балдар болсо багала турган, сөз таап жашай турган жакшы күйөөдө болуш керек. Анан тиги мен муну атай айтып аткан себебим, ошо менин балам ошол жактан угуп келсе, может силер угуп калып бириңер кээриңер угуп калып ошентсеңер тоже пайда. Түшүңөр да, мен мугалим да ошон үчүн кичине булар түшүнүп калса деп. Бардыңарга ийгилик каалайм, ишиңерге ийгилик каалайм, окууну ошондой параллельно иштеш керек, жакшы болуш керек. Бул эмес магистратура болсо, магистратура окугула, бардыңарга ийгилик каалайм. Энергетик болсоңор, коллегалар байы жакындап калсаңар, мага коллега болгон. Түшүнүктүү? Мен бул жакшы айтып берип аткан себебим, мен мына кезде 20 жыл иштегем. Мен биринчи кыргыз балдардан реализация автоматика мен келгем. Ага тең рус язычный элдер иштешип, эч кимди кыргыздарды алчу эмес экен. Мен Бишкекте 3 жыл иштеп калып, анан ошол бул жака мен Курсай кесиптин биринчи ишке кирип аткан Малакка келип менен чакырган, мен келип калган. Кийинки балдардын бардыгы мен үчүн азыр директорлордун бардыгы. Бул жерде кээ бул жерден окуткан, кээрлер ошол жактан үйрөткөн балдар. Бүт кыргыз балдар азыр. Түшүңөрбү? Анан силер деле үйрөнөсүңөр. Эч үйрөнө албай турган маселе жок бир жерде дагы. Бир дагы маселе жок. Только үйрөнө албайсыңар, калдыңар, өлдүңөр деп кетишкен. Анан азыр келип үйрөнүп кетип атышат. Түшүнүктүү? Бардыңарга ийгилик каалайм. Эртең жакшы болуп көрүп келди, Күрсайды көргүлө. Күрсайда мен 10 жыл иштегем, начальникта болгонмун, барсаңар айтышат. Бул жерде дагы ошондой. Агай, эгерде убактыңыз болсо, биз үчүн дагы 5 мүнөт убактыңызды ажыратып, өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Айтпадымбы мен? Мына ушул окуу жайда кандай должностьто отурасыз, кандай пландар бар, энергетика боюнча, эми чымчык сойсо да касап сойсун дегендей эле, энергетиканы өзүңүз жакшы билген, өзүңүздүн опытыңыз боюнча дагы бөлүшүп кеттиңиз студенттер менен. Жана айттым, мен өзүм алайдан болом, энергетиканы окуп калып ушул жерге келип калганбыз. Мен үй бүлөм пасамс немелерибиз тиги. Мен келинчегим дагы энергетик бул жерде иштеген, башынан иштеген техник илимдердин доктору, энергетика боюнча, автоматика управление боюнча профессор. Мен өзүм кандидат, техник илимдердин кандидатымын. Токтогул кесте, Курсай кестенде Каскадта 20 жыл иштегем. Андан кийин параллельно бул жерде вечерний сабак берип жүргөм. Анан диссертация жактап болгондон кийин 2007-жылы ушул жерге декан болуп иштеп келдим. Институтта филиал болуп турат. Бул жерде колледж бар. Ошол энергетика направлениесин основной. Анан бакалавр даярдайбыз. Азыр мен директор. Ушул жерде институттун директору болуп иштеп келатсыз. Энергетика боюнча окушкан, Германияда магистратураны окуп өскөн энергетиктер. Семейный энергетиктер экенсиздер. Анда ишиңизге ийгилик. Hazır ben işimden başladım. Şu жерге gelip, oşanda siz aytdınız ki Germaniya kanunlarına ondan keyin oşo tilde okup Germaniyaga barıp keldim. Men baldarım. Azamat. Yok, uğup kısıp baktı. İşte kalsam dagı İyi esli.
Урматтуу мекендештер, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу кыргызстандыктар, мына ушундай Ош технологиялык университетинин энергетика факультетинин 3-курстарынын бүгүнкү күндө өтүп жаткан экскурсиясы боюнча биз менен кененирээк маалымат алганга жетиштиңиздер деп ойлоймун. Биринчи эле биздин багыт мына ушул Кара Көл шаарындагы технологиялык институттан болуп башталды. Мындан ары 2 күн бою, 3 күн бою ГЭСтер аркылуу подстанциялар жана ошондой эле суу сактагычтар боюнча маалымат алууну уланта беребиз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Институт боюнча дагы кененирээк маалымат алып, энергетика боюнча кененирээк маалымат алып, технологиялык университеттин, Ош технологиялык университеттин студенттери өтө чоң опыт менен агай бөлүшүп кетти. Ошодон кененирээк маалымат алды деп ойлойбуз. Анда студенттердин баарына окуусуна ийгилик, келечектеги Кыргызстан сыймыктана турган, элибиз сыймыктана турган инженер, энергетиктерден болуп чыксын, доктор, науктардан болуп чыксын дейли. Биз менен бирге болуңуздар.